бизге бул жерде үлүш жерлери деп кайрак жер кылып бөлүп берген да, биз эч кандай түшүмдүүлүк ала алчу эмеспиз. Кудай буюрса ошол күн панели менен суу чыгуу аркылуу бир 50 гектарга чукул жерибизди суга менен пайдалансак болот да. Жерди азыр былтыр бастырган эспартестерибиз бар. Ошондон 2 түшүм алабыз, Кудай буюрса быйыл. Бул долбоор аябай жакшы долбоор деп ойлойм, анткени мынакей азыр мындай суусу жок жерлерге суга суу чыгып бергенине бул күн панелдердин жардамы менен суу чыгып берип, биздин ошол чарбабызга, мал чарбабызга, жерибиздин иштетилгенине аябай эле жардамын берди. Ушул панелдерден топтолгон энергия бул жерде автомат турат. Мына ошол жерден автоматты включать эткенден кийин бул түзмө-түз насоско ток берет. Насос турган жер, бул жер суу сактагыч, ошо суу өйдө жактан келет. Тиги Баш Нура деген суубуздан бөлүнгөн сууда бул суу келип бизге топ ушул жерден суу топтолот. Насос менен анан ушул 50 метр бийиктикте насос соруп берет ушул жерде. Бул долбоор ушул Агахан өнүктүрүү фонду аркылуу келди. Биздин айыл башчыбыз мурунку Аликов Байгазактын демилгеси менен ошол аркылуу ушул долбоор ишке ашып алды. Суу чыккандан бери аябай жакшы болуп калды. Мынакей түшүмдүүлүк берип атат. Дагы бирдемелерди өстүрсө, монтип суу чыгарса болот турбайбы деп, мындай астыга жылып атканыбызды мындай неме сезип атабыз да.